бир суранат электе ушул көмүскөдө калып атат. Талас шаарынын тургуну Канатбек Дүйшөнов облус жетекчилиги менен өткөрүлгөн жыйынга таза суу маселесин айтуу үчүн келген. Ал шаарда айрым ички көчөлөрдө суу түтүктөрү орнотулбай калганын жана жол маселесин айтты. Мен өзүм Таластын Бешташ көчөсүндө жашайм, күнчыгыш бетинде турабыз. Биз жакта ошо таза суу, канализация жок. Анткени Бешташ суусунун жогору жагынан турабыз да. Азыр эми бүгүнкү жыйындын болгону да аябай жакшы болду. Көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, президенттин өзүнүн жарлыгы менен бүттүгү жерлерде элдин көйгөйлүү маселелерин чечкиле, өз жеринде чече турган маселелер болсо өзүңөр чечип, жете албаган маселелер боюнча өкмөттүн деңгээлине койгула деп атпайбы. Жыйында жергиликтүүлөр тарабынан жашоочулар үчүн ыңгайсыздык жараткан маселелер көтөрүлдү. Алардын бири Бешташ мамлекеттик жаратылыш багына баруучу шаар ичинен чыга берген жолдун жараксыз абалга кептелгени. Тургундар бул жол асфальттоого муктаж экенин айтууда. Биз жакында силерге жаздык депутаттарга. Силерге жаздык. Ой, 1,5 миллион чыгарып берели. Ошо жолду Козучак, Кумарык, Балбал, Арашандан келген машина көгөдөн келген машинага караганда 2 эсе көп. Чаңдайт. Укмуштум элечи. Ошо жолду энди азыр туристтер башталат. Эс алуучулар баардыгы ошо Таластын эли ошак менен кетип өтөт. Шаар мэри бул сунушту транспорт министрлигине киргизүүгө аракет кылаарын жана маселени чечүү жолун караарын убада кылды. Туризм боюнча Бешташка кеткен жол боюнча деп атпайсызбы? Мынакей Кубандык мырза менен ушу чогулушка жаңы жетекчиси келди Пулатка. Кубандык мырза менен ушу чогулушка кирип баратканда дагы сүйлөштүк. Жалпы областка 30 километр жол бөлүнсө, тилекке каршы Талас шаарына 1 километр бөлүнбөй калган. Кубандык мырзага рахмат, азыр кайра планга киргизип атат. 3 километр 585 метрди киргизип атабыз. Мындан тышкары тазалык, таза суу, айыл чарба, талаштуу жерлер жайыт сыяктуу маселелер угулду. Жыйында тиешелүү тармактын өкүлдөрү мамлекет башчы тарабынан кол коюлган жарлыктардын аткарылышы жана социалдык колдоолор боюнча маалымат беришти. Ал эми ошол эле күнү президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн эл менен болгон экинчи күнкү жолугушуусу Каракөл шаарында уланды. Жыйынга 500дөн ашуун жаран келген. Жолугушууда шаар тургуну Анарбек Мурзаев 6 айдан бери таза суу тартуу иштери бүтпөй жатканын айтып, шаар мэри Алмазбек Балтажовду жумуштан кетүүсүн талап кылган. Күндөн бери суу жок. 5 күн берсе 5 күн жок, 3 күн берсе 3 күн жок. Суу. Каракөлдүн депутаттары 2 миллион акча берген экен. Аны алган эмелер жок. Мэр болсо мэрге кайрылдык деп, бит кайрылбаган жерибиз калган жок. Но мэр да келсин. Анткени мэр иштей албайт. Каракөл эмне үчүн иштей албайт? Каракөл мэр менен төрага депутаттар келише албайт. Ошон үчүн бюджетти карабай жатат. Бул маселени президенттин өкүлү шаар мэрине 1 майга чейин иштерди бүткөрүүнү тапшырды. Айрус деген фирма отуптур, бүгүнкү күндө турбаларын алып келип, кыска убакыттын ичинде чечет. Буну мен азыр мэрге тапшырма берем. Макулсуздары 1 майга. Бере албаса мен чара көрөм ошондо. Азыркы тапта Каракөл шаарында жумушсуздукта күч алууда. Каракөлдүктөр Токтогул КЭСтеринин каскадына жумушка албай жатканына да нааразычылыктарын билдирди. Каракөл шаарында жашаган жергиликтүү адамдар. Канча пайыз Каракөл шаарынын тургундары? 100%. 199%. Алып айтып атат. Каракөлдүн месийлери 10 же 15%. Алган бүт өзгөрүш токтогул. Мына өзгөрүш. Облус башчысы жарандар тарабынан берилген ар бир суроонун чечилүүсү көзөмөлгө алынаарын, ал үчүн тийиштүү бардык тармакка тапшырмалар берилгенин кошумчалады. Мен тийиштүү бардык тармакка тапшырма берип, жылдын аягына чейин бардык көтөрүлгөн маселелерди биз чечебиз буну. Ал эми бүгүн президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов Каракол шаарынын тургундары менен жолукту. Анда бала бакчанын жетишсиздиги, таза суу, шаарды өнүктүрүү, жашылдандыруу жана башка шаар ичиндеги маселелер көтөрүлдү. Мына өзүбүз айтып кеттиңиз, Каракол шаарында садиктер жетпейт деп. Бизде азыр 80-жылдарда курулган эң жакшы садиктерибиз ушу ар кандай уюмдарга берилгенде биринчиси шаардык сот ээлеп турат, өзүңүз билесиз. Биякта бир Юракадемия деген ээлеп турат. Анан тек биякта Байгожоев деген депутаттын банкы Исыкөл инвест турат. Ушуларды колго алсак болбойбу? Менчикте алган жер бир
мамлекеттик бир структурага өтүп кеткен садиктер көпчүлүгү кайтарылып атат. Бизде дагы ошондой болуш керек. Печоргандар ушул жерде отурасыздар. Азыр киши айткан садиктердин ээлери ошо кайтарып бериш керек. Мамлекеттик структуралар отурса, алардын маселесин биз бошотуп, Каракол шаарында жетиштүү зданиялар бар экен. Биз шаардын бери сизге өзүңүз карап чечишиңиз керек. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлеринин эл менен жолугушуулары үстүбүздөгү жылдын 11-апрелинде башталган. Иш-чара жергиликтүү элдин маселесин жеринде чечип берүү максатында президенттин тапшырмасынын негизинде ишке ашырылууда. Жазгүл Мадинова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.